Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 26 август 2023 жыл мен сиздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Село жалдан центральный көчөнүн жээгинен ушундай бизнеске ылайыктуу жерден сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туугандар. Дарек Село жал электромехаников биринчи дарек болуп калат туугандар. Село жалды мектебинен бир аз эле дагы эс жакка бурулбай түз жүрсөңүздөр, мынакей сол тарапта ушул үйүбүз жайгашкан. Мынакей бул үй жана көчө тараптан мынакей чоң жолдун жээгинде жайгашканына байланыштуу бизнес кылуу үчүн мындай помещение салынган. Магазин же болбосо курулуш материалдар саткан дүкөн ачасыздар, иши кылса мынакей чоң жолдун жээгинде ушундай оңго жетип болгон помещениясы бар. И жердин аянты 10 соток туугандар, кенен төрүндө чоң үйү чек аралас тегеренте мондай пескалок менен тосулган туугандар. Анан бул жака чейин бир автобус жана бир 3-4 маршрутка менен келе аласыздар. Балдарыңыздар мектепке барчу болсо мынакей могу сары үйдүн туугандар сол тарабында эле уже мектеби бар. Жөө барып келе алат балдарыңыздар туугандар. Медпункт, садиктер деле бар экен. Так, азыр сиздерге могу жерди көргөзөйүн. Мына көчө тарабынан эгер магазин катары иштетчү болсоңуздар, монтип бетон менен мондай бийик куюлуп, парковкага шарт кылынган. Парковка үчүн жай могу туугандар. Андан ары бул жакта могу калитка менен деле короосуна кире аласыздар. А бул жакта узун туурасы 7-10 болгон кирпичтен салынган мондай помещение, дүкөн жана башка өзүңүздөр каалаган ишкердигиңиздерди кылсаңыздар болот. И бул тараптан деле мынакей үйдүн короосуна кире аласыз. Бул жакта чоң узун туурасы 16-га 12 болгон үйүбүз туугандар. И арты тарабында 16-га 4 болгон гараж жана очоканасы, бул жагында навеси бар. Анан Село жалды билесиздер туугандар, шаардын түштүк тарабы. Бул Южный магистраль жана Барпалкулов көчөсүнүн кесилишинен түштүктү карай келе бересиздер. Келип атып биринчи Хашка баш, андан кийин мына Село жал болуп калат. Село жал электромеханик биринчи дарек туугандар. Бул помещениянын ички тарабы. Алсаңыздар мынакей ушул жагы чейин бүтүрүлгөн. Өзүңүздөр каалагандай ремонтун кылып бүтүрүп алсаңыздар болот. Мынакей туугандар. Так, бул жагы мындай бөлмө экен. Андан ары эми тегеренте сиздерге мондайдан чоң дарбаза менен кирген жолду көргөзөйүн. Мынакей туугандар, бул жагынан келсеңиздер, асфальт жолдон сол тарапка бурулсаңыздар эле мынакей бул жактан үйүбүз көрүнөт. Көчө тарабынан жанакы магазин үчүн салынган помещение киресиздер. Мынакей биринчи дарек. Электромехаников биринчи дарек деп жазсаңыздар деле сиздерге Яндекс карта ушул үйдүн ушул үйгө келүү жолун көргөзөт. Так, дагы эмне маалыматы туугандар? Негизинен бул жалдын дачасы болуп эсептелинет. Мынакей могу жолдон бери жагы электромехаников дачасы. Бирок жери 10 соток 2 участок экен. И чоң үй. Негизинен ортодон ушул жол эле бөлүп турат туугандар. Анан документ боюнча чыксак, дачная книжкасы бар экен. Ушул купли-продажа договору менен сиздерге барып өткөрүп берет туугандар. Бул мынакей үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Чек арасы мынакей бул запордун могу жерден башталат. Бул жагы мынакей гараж бүткөн жерге чейин. Азыр гараждын ички тарабын көргөзөм. Гаражга даже бир 2 спринтер жөн эле баткыдай көрүнөт. Анан бул жактан мынтип сүрүлүп ачылып жабылган дарбазасы туугандар. Мынакей калитка. Бул жакта мынакей 16-га 12 болгон чоң үйүбүз. 16-га 12 болгон чоң үй. Тышкы тарабынан мындай троллейтинг ачылган жана тышкы тарабынан теплетилиптир. Электр энергиясы, суусу баары бар туугандар. Бул жактан үйдүн тышкы тарабындагы ажатканасы. И дагы короосунда кенен дагы курулуш кыласыздарбы же жер жемиш, зеленый зона кыласыздарбы, бак кыласыздарбы, мына кенен жери бар. Так. Андан ары бул жактан мынакей алма жана башка бактар туугандар. Суу мынакей бул жерден чыгарылган. Суунун напору деле жакшы дейт. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Тарабынан көрүнүш. Бул жагынан дагы бир аз мындай
кирпич менен бир чоң бөлмө кошулуптур туугандар. Азыркы учурда ошол эле кошулган бөлмөсүнүн ички тарабы ушундай ремонт, штукатуркалары болгон. Келип өзүңүздөр кылсаңыздар дагы калган ремонтун кылсаңыздар болот. Бүтүрсөңүздөр бул жерде мынакей навес туугандар, өлтүрө стяжка болгон, тегеренте заборлор и мынакей бул жагы очокана жана анын төрүндө гараж жайгашкан. Мынакей бул жерде очоканасы, катталган 3 очок үчүн, казан үчүн очогу. Андан ары мынакей киргенде туугандар мындай чоң гараж. Жана айткандай, 2 спринтер баткыдай көрүнөт. Кенен эле ылдый тарабы стяжка болгон жана анын ылдый тарабында дагы погреб да бар экен туугандар. Так. Негизинен магазин иштетем. Ушундай бир магазин иштеткенге ушундай бир ишкерлик кылганга участокчу үй таап бергиле деген туугандар үчүн жакшы вариант экен туугандар. Негизинен звонок кылып эле сурап калышат. Бирок мен ар бир адамга үй таап бергенге чалганда сиздер катары эле издегенге туура келип калат. Себеп дегенде мен туугандар монтаж, анан башка чалуулар и видео тартуу кызматы өзүм машинени айдайм, ролдо болуп бир аз убакыттар болуп калганга байланыштуу кээ бирлерин жөнөтө албай калам. Ошондуктан видеодон көрүп эле өзүңүздөр ушундай үйлөргө кайрылсаңыздар болот туугандар. Так, айтылбаган эмне маалыматы калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы туугандар $80,000 сурап атыптыр ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эсетел деп калтырам туугандар. Негизинен жакшы райондордун бири. Мына ылдый тарабын эле азыркы учурда Кашка баштын ылдый тарабын эле чоң городок салынып атат. Бул жагында да көп кабаттуу үйлөр, футбольный полелар могу жерге салынып атат туугандар. Дагы бир базар келет деген пландар да бар экен ушул тарапка. Негизинен келечеги жакшы райондордун эле бири деп көрүнөт. Анан түштүгүрөөк, абасы таза тоого жакын жерлердин бири. Ушундай. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки жыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.